Төмөндөгү жооптордун кайсылары 8,76 менен бирдей мааниге ээ? Алгач видеону токтотуп туруп, 8,76 менен бирдей мааниге ээ болгон жоопторду өз алдынча белгилеп ал. Андан кийин биргеликте туура жоопторду белгилейбиз. Анда эмесе кеттик. Берилген сан 8,76. Бул жерде 8 бирдик бар. Бул санда 8 бирдик. 7 ондук үлүш. Ондук үлүш. Ал эми 6 жүздүк үлүш бар. Жүздүк үлүш. Анда бул жерде баштан карайбыз, биринчи жоопту карайбыз. 8 бирдик. Бул санда 8 бирдик бар. 7 ондук үлүш. Бул жерде 7 ондук үлүш. Жана 6 жүздүк үлүш. Бизде дагы 6 жүздүк үлүш бар. Демек, 8,76 санын түзүүдө 8 бирдик, 7 ондук үлүш, 6 жүздүк үлүш. Демек, биринчи жооп берилген сан менен бирдей мааниге ээ. Кийинки жоопту дагы карап көрөбүз. Бул жерде 8 бирдик. Анда бул санды бул түрдө жазып көрөбүз. 8 бирдик. Демек, 8ди көбөйтүү керек 1ге. Ал эми 7 ондук үлүш. 7 ондук үлүш. Ага кошуу керек 7 көбөйтүү 10/1ди. Ондук үлүш 7-нин 10/1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Жана 6 жүздүк үлүш бар. Аны биз жазып алабыз 6 көбөйтүү 100/1. 6-нын 100/1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул жоопту дагы карай турган болсок, 8 көбөйтүү 1 кошу 7 көбөйтүү 10/1 кошу 6 көбөйтүү 100/1. Демек, бул жооптагы 8,76 менен бирдей мааниге ээ. Анда бул жооп дагы туура. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде 8 бирдик. 8 бирдикти биз 8 деп эле жазып алабыз. Жана ага кошуу керек 7 ондук үлүштү. 0,0,7. Жана 6 жүздүк үлүштү кошуубуз керек. Анда аны кошуу түрүндө жаза турган болсок, 0,10 үлүшү 0, жүздүк үлүшү 6, 0,100/6. Ал эми бул жердеги жоопту карай турган болсок, 8 кошу 0,7 кошу 0,1000/6. 1000/6 деп бул жер 10 эсе дагы кичирейип калган. Демек, бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту дагы карап көрөбүз. Кийинки жоопто 8 бүтүн жана 67 жүздүк үлүш дейт. Ал эми бизге берилген 8,76 санында 8 бүтүн бар. 8 бүтүн жана канча жүздүк үлүш? 76. 76 жүздүк үлүш бар. Жүздүк үлүш. Ал эми бул жерде 67 жүздүк үлүш бар деп жазылган. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Биз 8,76 менен бирдей мааниге ээ болгон эки туура жоопту белгилеп алдык.